бир сөз бир туугандар бир адамды айыптап, ошол адамды такыр эмне кылып коюшу мүмкүн, жана каралап коюшу мүмкүн. Бул айрыкча бүгүнкү күндө, биздин күндө бул мындай тасаввур кыла турган нерсе, ушунчалык ишене турган нерсе да. Аппак адамды дагы бүгүнкү күндө СМИ, средства массовой информация, массалык маалымат каражаттары аппак адамды дагы капкара кылып коюш бул эч кандай кыйынчылык болбой калды. Ишенесизби, жапжакшынакай адамды ошол массалык маалыматтар каражаты аркылуу жамандап койсо, эл жаман экен деп түшүнүп калды. Көрдүңүзбү, бул сөз ушундай нерсе да. Адамды акты да каралап кое турган, караны ак кылып кое турган дагы ушундай эмне маалыматтар болот. Момун мусулман адам ошондуктан ушундай маалыматты эмне кылыш керек? Биринчи тастыкташ керек. Шариятыбыз ушул нерсе көндөгөн. Келечекте ал окуяга дагы токтолобуз. Эгерде бир фасык адам, эгер бир фасык адам кабар алып келсе, аны тастыктагыла деп. Замат эле дароо эле ура менен ошонун артын ээрчип кетпегиле. Айрыкча бүгүнкү күндө саясатчылар, бүгүнкү күндө тили кооз болгон, ислам үммөтүнө эч кандай пайдасын алып келбеген адамдар, дини дейбизби, же болбосо дини болбосо башка жааттагы адамдар дейбизби, буларды бир кабар таратканда сөзсүз түрдө тастыктаңыз. Ал эле эмес, мусулмандар даже бир кабар айтса аны тастыктаңыздар. Мына фасык деп Аллах субханаху таала сахабанын хакына түшүргөн. Сахаба ошондой туура эмес маалыматты алып келгенде, бир сахаба ошондой туура эмес маалыматты алып келип, мусулмандарды эмне кылып жиберет? Жанагы жерде согуштуруп жиберейин дейт. Анан ошол жерде Аллах таала ушул аятты түшүргөн. Демек, мусулман адам бир кабар жеткенде сөзсүз түрдө аны тастыкташ керек. Ошонун чын төгүнүн билиш керек. Анан кийин ошого карап, анан кийин амал кылыш керек. Көрдүңүздөрбү? Бул да болсо биз үчүн эмне? Момун мусулман ар бир уккан эле нерсесине ишене бергенден алыс кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар, бир туугандар. Уккан эле нерсесин айта берүү ал адамдын жалганчы болуусуна жетиштүү дейт. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдар бар, аты интернетбек. Аты бир каналды айтып коюңуз дагы ошонун атын коюп койсоңуз болот. Себеби только ошол нерседен неме кылат. Жашоосу ошол нерседен курулган. Ишеними, анын жашоосу, турган турпаты, адеп ахлагы ошол маалыматтардан курулган. Ошол жерде кандай маалымат берсе ошого ишенет. Ал адамдар, ошол маалыматты таратып аткан адамдар кандай ишенимде болсо, анын ишеними да ошол. Анын душманы ошол адамдын душманы болуп калат. Анын досу болуп калат. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар ушунчалык мындай өкүнүчтүү заманда жашообуз. Тез эле мусулмандарды каралап, капыр, мунафык ошого окшогон адамдарды мындай айдай кылып, сонун кылып, нурлуу кылып чыгарып кое турган заманда жашап атабыз. Жок, бир туугандар, биз ошол нерсеге барбашыбыз керек.